Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлеринин бул жолку жолугушуусу жамааттык коопсуздук келишиминин 30 жылдыгынын жана уюмдун түзүлгөнүнүн 20 жылдыгына туш келди. Жыйынга Армениянын премьер-министри Никол Пашинян төрагалык кылып, өлкө жетекчилерин 2 мааракелик дата менен куттуктады. Тарых барактарына көз чаптырсак, 1992 жылдын 15 майында келишимге кол коюлса, 2002 жылдын 14 майында аталган уюм түзүлгөн. Уюмдун башкы максаты тынчтыкты жана стабилдүүлүктү чыңдоо, эл аралык жана регионалдык коопсуздукту сактоо, уюмга мүчө мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоо. Бүгүнкү күндө ЖККнун жумушчу органдары ийгиликтүү иштеп, күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын биргеликте иш аракеттери алдыга жылып, тынчтыкты орнотуу потенциалы бекемделүүдө. Ошондой эле эл аралык терроризмге жана экстремизмге, мыйзамсыз баңгизат жана курал жаракташуу, легалсыз миграцияга өзгөчө көңүл бурулууда. Мы всецело поддерживаем принятие сегодня политического заявления. ЖККга мүчө мамлекеттердин башчыларынын юбилейлик жыйынында сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров катышуучуларды жакында болуп өткөн майрам улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнү менен куттуктады. В первую очередь поздравляю наши братские народы. Биринчиден бир тууган элдерибизди улуу жеңиштин 77 жылдыгы менен куттуктайм. 9 майда Кыргызстанда баатырларга түбөлүк даңк. Эч ким унутулбайт, эч нерсе унутулбайт урааны астында миңдеген адамдардын катышуусунда өлбөс полктун жөө жүрүшү орун алды. Совет элинин нацизмди жана фашизмди жеңгендигинин бул майрамы республикада ыйык сакталып, урматталат. Чоң аталарыбыздын жана аталарыбыздын эрдигине ар дайым терең таазим кылынат. Президент ошондой эле чогулгандарды жамааттык коопсуздук келишимине кол коюлгандыгынын 30 жылдыгы жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы менен куттуктады. Происходящие в последние годы международные события. Акыркы жылдарда болуп жаткан эл аралык окуялар Бресттен Владивостокко чейин жалпы жана жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу максатында жогоруда кабыл алган стратегиялык чечимдердин тууралыгын тастыктап турат. Вместе с тем, Мамлекет башчысы уюм түзүлгөн мезгилде өзүнө жүктөлгөн жооптуу миссияны татыктуу аткарып, институционалдык жактан өнүгүп, потенциалын чыңдап жатканын канааттануу менен белгиледи. Азыркы эл аралык кырдаал глобалдык коопсуздук жагынан да, дүйнөлүк экономика жагынан да көңүл жубатарлык эмес экенин баса белгиледи. угрозы безопасности и военно-политическая напряженность. Коопсуздукка байланышкан коркунучтар жана аскердик саясий тирешүү ЖККнун жооптуу зонасынын бардык чек араларына жакындап калды. ЖККга мүчө мамлекеттердин ички иштерине үчүнчү тараптардын кийлигишүү аракеттери болуп жатат. Ошентип, жылдын башында биз мүчө мамлекеттердин биринде күтүлбөгөн коопсуздук кризисин токтотууга туура келди. Биз ыкчам жана эффективдүү жооп кайтардык. Президент Оганстандын айрым провинцияларында алардын тышкы демөөрчүлөрүнүн Борбордук Азия боюнча кеңири пландары бар эл аралык террористтердин жана экстремисттердин болушуна байланыштуу ЖККнун түштүк чек арасындагы кырдаал абдан кооптуу бойдон калып жатканын белгиледи. Считаю, что афганская проблематика должна оставаться. Афган проблемасы биздин дайыма көңүлүбүздүн борборунда жана талдообузда болушу керек деп эсептейм. Бул багытта саясий, дипломатиялык жана аскердик техникалык коопсуздук чараларынын бардык комплексин ишке ашыруу зарыл. Ошол эле учурда Афган элине гуманитардык жардам көрсөтүү маанилүү. Алардын арасында кыргызстандык туугандарыбыз дагы бар. Азыркы тапта ЖККнун жана анын башкаруучу түзүмдөрүнүн ишин мындан ары өркүндөтүү жана оптималдаштыруу милдети биринчи орунда турганы жыйында айтылды. Россиянын президенти Владимир Путин ЖККнун жамааттык күчтөрүн заманбап курал жарак жана техника менен жабдуу, алардын аскердик контингенттеринин оперативдүү шайкештигин жогорулатуу, аскердик түзүмдөрүн жана атайын кызматтардын биргелешкен аракеттеринин ыраттуулугун жогорулатуу маселелери чечилерин билдирди. Соответствующие вопросы на постоянной основе. ЖККнун машыгууларында тынымсыз актуалдуу маселелер иштелип чыгууда. Анын практикасын албетте биз кеңейтүүнү көздөп жатабыз. Үстүбүздөгү жылдын күз айларында биздин уюмдун Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандагы биргелешкен машыгуулары пландаштырылган. Бул чаралар биздин мамлекеттердин аскердик түзүмдөрүнүн жана жалпысынан ЖККнун тынчтыкты сактоо потенциалынын күжүрмөн даярдыгын жана координациясынын деңгээлин жогорулатууга кызмат кылат деп ишенем. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров санкциялык текшерүүлөргө тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз экономикасы коронавирустук пандемиядан калыбына келбей жатып, ал азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукка, макроэкономикалык туруктуулукка жана социалдык туруктуулукка күчтүү санкциялык соккуну алды, деди Жапаров. Мамлекет башчысы мындай шарттарда жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жана Бишкекте өтө турган биринчи Евразиялык экономикалык форумдун алкагында курчуп бараткан санкциялардын кесепеттерин жана социалдык экономикалык абалдын начарлашын жеңилдетүү боюнча бирдиктүү чараларды талкуулоо жана иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи.
Ошондой эле жыйында уюмга мүчө мамлекеттердин жетекчилери ЖККнын стратегиялык союздук мамилелерди тереңдетүүгө, мындан ары да өз салымдарын кошоорун ырасташты. Муну менен катар ЖККнын алкагында натыйжалуу өнөктөштүк кызматташтыкты өркүндөтүү жана өнүктүрүү үчүн бардык күч аракеттерин жумшашаарын айтышып, Армениянын азыркы төрөгалыгынын бул багыттагы жүргүзүлүп жаткан иштерин колдоого алышты. Жыйындын катышуучулары биргелешкен 2 билдирүүгө кол коюшту. Андан ары Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери жыйынды тар чөйрөдө улантышты. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.